Allah Taala'ga en süykümdü amal Müslümanın жүрегіне киргизген кубанычың. Же анын проблемасын чечкениң, же bir кайгысын кетиргениң, же карызын төлөп берип койгоnuң. Ушул нерсе Аллага эң сүйкүмдүү амал дейт. Бир айтып калган канча 5000 сом карызым бар деп төлөй албай кыйналып атам. Проблема жок. Бирөө иншалла кичине курсак ачып калган экен. Акча болсо жакшы болот, курсагым тогуз үйгө кетип калайын. Машалла. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге ушундай талим үйрөткөн. Силер сурабастан туруп жардам бере бергиле. Бирок наркы жагынан талим үйрөткөн, сен вообще сурабаа деп. Кажетин көрсөтпө. Риваяттарда келет, кимде ким өзүнүн кажетин 3 күн ачка алып айтпаса, 1 жылдык адал ырызкы Алла чечет ага дейт. Кажетин көрсөтпөгөн бул чоң нерсе. Айшенебиздин риваят Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, ким Müslümanların bir үйүнө кубаныч киргизсе, жараткан Алла субхана ва таала ага бейиш менен разы болуп сыйлайт экен, караңыз. Лейсе лаху савабун иллал жанна, ага бериле турган савап бейиш болот дейт. Анын кылган жакшы ишине. Бухари Муслимде келет, Абу Муса разияллаху анху риваят бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, аля кулли муслим садака. Ар бир мусулмандын башында садака берүү бар. Пайгамбарыбызга айтылды, эгерде садакага берсе таппаса эмне кылат десе, бирөөгө бергенге жок, анда өзү эки кол менен акча тапсын дагы, өзүнө иштетсин, ушу да өзүнө садака. Эгерде буга да күчү жетпесечи десе, пайгамбарыбыз айтты, анда кажеттүү адамга жардам берсин. Буга да күчү жетпесечи, анда жакшылыкка чакырсын. Буга да күчү жетпесечи, пайгамбарыбыз айтты, анда өзүнүн жамандыгынан сактасын. Ушу да садака дейт. Бирөөгө жамандык кылбай койгонуң дагы сен үчүн садака.